Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 29 сентябрда Венгрияга расмий визитинин алкагында Будапешт шаарындагы Баатырлар аянтына гүл чамбар койду. Кыргызстандык окуучу математика боюнча эл аралык олимпиадада коло медаль утту. Лейлекте чек ара заставасынын башчысы пара берип жаткан жеринен кармалды. Өзбекстанда кыргызстандыктын катышуусунда адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Чүй милициясы Төмөнкү Ала Арчадагы кыздын өлтүрүлүшү боюнча билдирүү жасады. Лейлек районунун чек ара заставасынын башчысы пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булактар билдирген. Алдын ала маалыматтар боюнча капитан мыйзам бузууларга көз жумуп коюу үчүн УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерине 40 000 сом берүүгө аракет кылган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө иштерин аскер прокуратурасы жүргүзүп жатат, деп жазат басылма. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы социалдык тармактарда Төмөнкү Ала Арчадагы 26 жаштагы кыздын өлтүрүлүшүн жашырууга аракет кылып жатат деген маалыматты четке какты. Маалыматка ылайык, аталган иш Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүнө алынган. Учурда кылмыштын бетин ачуу жана кылмышка шектүүлөрдү кармоо үчүн Ички иштер министрлигинин Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жана Ала Мүдүн районунун ички иштер башкармалыгынын тажрыйбалуу кызматкерлеринин арасына тергөө ыкчам тобу түзүлдү, деп айтылат маалыматта. Милиция кызматкерлери тарабынан бир катар ыкчам иликтөө иш-чаралар жүргүзүлүп жаткандыгы белгиленди. Учурда жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндөгү маалымат тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбай жатат, деп билдиришти башкармалыктан. Сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Эскерте кетсек, 26 сентябрда болжол менен таңкы саат 15-11 чамасында Ала Мүдүн райондук милициясына каракчылык фактысы боюнча билдирүү келип түшкөн. Жерине барган ыкчам тергөө топ аныктагандай, 26 сентябрь күнү саат 14:50дө беткап кийген белгисиз эки адам Төмөнкү Ала Арчадагы үйлөрдүн бирине кирип, 62 жаштагы Т.Ж. аттуу киши менен анын 26 жаштагы Т.А. аттуу кызын бычактап, андан соң из жашырып кетишкен. Маалым болгондой, кыз алган жаратынан улам каза болгон. Атасы болсо Бишкек шаарындагы ооруканалардын бирине жеткирилген. Кыргызстандык окуучулар математика боюнча эл аралык олимпиадада бир коло медаль жана 2 алкыш баракчага ээ болду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 21-22 сентябрь күндөрү Бишкек шаарынын Газпром Кыргызстан мектебинде аралыктан видео көзөмөлдөө менен онлайн режимде жогорку класстын окуучулары арасында математика боюнча эл аралык олимпиада өткөрүлдү. Кезектеги 61 эл аралык математикалык олимпиадада Кыргызстандын курамынан Эрдан Апиев коло медальга ээ болсо, Абдирасулов Адилбек жана Эсенгулов Эрбол мактоо баракчаларына ээ болушту. Коронавирус пандемиясына байланыштуу олимпиада аралыктан өткөрүлүп, ар бир катышуучу берилген тапшырмаларды өз өлкөсүндө онлайн түрдө аткаруу шарты коюлган. Олимпиада 5 континенттен 100дөн ашуун өлкө катышты. Бул жылы Кыргызстандын рейтинги 15 баскычка көтөрүлүп, окуучулар мурунку жылга салыштырмалуу 2 эсе көп упай чогултушту. Улуттук курама машыктыруучулары Мамат Имшатов, Мурат Абдувалиев, Мухаммед Алининдердин жетекчилигинин астында даярдыктан өтүшкөн. Альтернативдик негизде көрүлгөн даярдык өз натыйжасын берди. Жакынкы күндөрү Билим берүү жана Илим министри Каныбек Исаков жеңүүчүлөр жана алардын ата-энеси менен жолугушуу өткөрүп, атайын белектерди ыйгарат. Эл аралык аренада өлкөнүн намысын талашкан окуучулар мындан арыда колдоого алынат. Коомдук жайларда, транспортто, коомдук тамактануу түйүндөрүндө, соода аянттарында санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары күчтөндүрүлдү. Бул туурасында Республикалык ыкчам штабтын кеңешмесинде айтылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов өлкөнүн бир катар райондорундагы тургундар арасында коронавирустук инфекциядан жабыркагандардын санынын өсүшүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Буга катар ал санитардык чаралардын жана киргизилген тыюулардын сакталышына, жетишсиз жана натыйжасыз көзөмөл жүргүзгөндүгү үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын жана ички иштер органдарынын ишин сынга алды. Жерлердеги эпидемиологиялык кырдаалга силер жооптусуңар. Бардык коопсуздук чараларын кабыл алып, көзөмөлдү күчөтүү керек. Эгер илдет күч алса, ага жоопту экениңерди унутпагыла, деди Кубатбек Боронов. Премьер-министр саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовго мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү көзөмөл жүргүзбөгөнү үчүн, ал эми саламаттык сактоо министрлигинин штат катчысы Калысбек Шадыхановго мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбаганы үчүн сөгүш берди. Ноокат районунун Барчын медициналык борборунун башкы дарыгеринин орун басары Мукара Мураимованы Бишкекке алып келүү боюнча иштер жүрүүдө. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирет.
Мукара Мурайымова Ноокат районунда коронавирус жуктурган алгачкы учур катталгандан тарта кызыл зонада иштеп өзү ооруну жуктуруп алган. 6 апрель күнү ал Ноокат аймактык ооруканага жаткырылып, ангионеврология бөлүмүндө 2 айдан ашык убакыт жаткан. 27 августтан 8 сентябрга чейин Ош облустар аралык ооруканада дарыланган. Учурда өкмөт башчынын тапшырмасы менен аны улуттук госпиталга алып кетүү иштери жүрүүдө. Министрлик билдиргендей, учурда Мукара Мурайымовага 200 000 сом кенемде төлөнүп берилди. Илдеттин кесепетинен Мурайымованын өпкөсүнүн 80% жабыркаган. Учурда ооруканада 3 айдан бери жатат. Анын абалы оор, жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган. Өзбекстанда кыргызстандыктын катышуусунда адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Өзбекстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, окуя кечээ 28 сентябрь күнү Андижан облусундагы Саноат айылында болгон. Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучуна каршы тилкеге чыгып, жолдун жээгинде кетип бара жаткан 2 кызды сүзгөн. Андан кийин турак үйгө кирип кеткен. Натыйжада жүргүнчү 10 жаштагы жана 3 жаштагы кыз, ошондой эле айдоочу өзү каза болду. Volvo'ну башкарып бара жаткан 28 жаштагы Кыргызстандын жараны экендиги аныкталды. Бул факты боюнча Өзбекстан Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелерин бузуу же адамдардын өлүмүнө алып келген транспорт каражаттарын пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 29 сентябрда Венгрияга расмий визитинин алкагында Будапешт шаарындагы Баатырлар аянтына гүл чамбар койду. Иш-чара ардактуу кароолор ротасынын катышуусу менен аскер оркестринин коштоосунда өттү. Мамлекет башчысы Венгрия мамлекеттүүлүгүнүн калыптануусуна салымын кошкон белгилүү венгер ишмерлери менен инсандардын элесине таазим кылды. Баатырлар аянты Будапешт шаарынын эң маанилүү аянттарынын бири, ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастарынын бир бөлүгү болуп саналат.